Жубайлар бири-бирин сүйсө, кармашкан колу үзүлбөй өмүр бою бирге жашай алышат. Турмуш деген алыс сапарга чогуу кадам таштап, 12 жылдан бери ынтымактуу, бактылуу үй бүлө деген статуска ээ болгон жубайлар Болот мырза менен Наргиз айым бүгүнкү эгиз жүрөк түрмөгүбүздүн каармандары. Турмуш куруу бул биздин жашообуздагы эң чоң кадам. Ошол жолду жаныңыздагы жолдошуңуз менен чогуу басып өтөсүз. Бул жол биздин оюбузга келбегенде алтын күндөр менен коштолот эмеспи? Бул таттуу түгөйлөрдүн турмуш жолу Индия киносундай башталып, жомоктогудай уланып жатат. Тагдыр табыштырган жубайлардын алгачкы сезимдери, таанышуусу кандай болду экен? Угуп көрөлү. Биринчи жолу 2005-жылы окууну бүтөрдө менин бир карындашым бар эле. Ошо карындашым менин келинчегим группалаш болуп келет. Ошо үйгө келгенде ошол жерден таанышып калганбыз. Любовь с первого взгляда дегендей болгон да. Бул жолдошумдун акесинин кызы менен группалаш болчумун. Ошол аркылуу булардын үйүнө барып калам. Барып калып ошол жерден жөн эле таанышып калганбыз. Бирок ага чейин биз экөөбүз булар юрфакта окуган жерде мен дагы жанагы стрит-ло деп ал убакта юрист консультант деген сертификат берип окучу эле бир жыл бизде. Ошол стрит-лого тапшырып калгам. Ошол аркылуу да ошо группалашым экөөбүз барып бул байкеси болот деп анан саламдашып өтүп калчубуз. Анан ошентип үйүнө барып жүрдүк. Ошентип эле анан кийин бул сунуш киргизип саламдашып ошол аркылуу эме кылып калганбыз. Адамгерчилиги, боорукер. Бунун эң эле баалаган сыпатым өтө жөнөкөй адам. Өтө жөнөкөй адам, боорукер. Бирдикени эч мындай кыйынчылыгын деле, жакшылык жамандыгын деле бирдей көтөргөн адам болчу. Кызганчыкты көрүп кызганат. Мен бул билдирбейт. Эки уул бир кызым бар. Чоңунун аты Бексултан, кийинкиси Нурсултан, андан кийинки эң кенжеси кызым Раяна. Кудайга миң мертебе шүгүр кылам, ушунто мен аябай бешенем ачылган экен, аябай жакшы адамдарга келин болгонмун. Аларга өтө ыраазымын. Мени өз келин эмес, өз кыздарындай кылып кабыл алышат. Азырга чейин деле ошондой мамиле кылышат. Бир кайненемден бир каккы жеби, кайнатам. Гүл берген. Шоколад менен биринчи берген. Эрте жаз болчу, анан буларды жалап да, бизде Баткен жакта кичине салтыбыз башкача. Анан эң эле алгачкы күнү ошо кайненем гүл азыргача айтып келет. Эрте менен турсаңар, силер тургуча эшиктер суу шыпырып бар жок. Аларда андай деңгээлде эмес экен. Бизде өтө катуу кармайт да. Анан ошо эрте менен туруп эшикти шыпырып эме кылып койсом, ошол чын экен деп азырга чейин деле ошондой кылабыз. Анан кийин жанагы огородубуздун кичине эле жеринде чөп бар эле. Ошо чөптү эрте менен эрте туруп оруп байлап койгондо кайнатам күлүп азыргача ошентип айтып беришет да. Бул менен таанышканда биринчи эле мага мындай кат эме берген да, жообун жакшы берген да. Сүйлөшүп албайлыбы, жигит кыз дегенде бул менин келинчегим алысырактан болот, кадам жай, мен жалап аттан болом да. Анан сизге алыстык кылбайбы дегенде, ошол жерде эле тык деген мага, жакшы деп анан жок алыстык кылбайт деген. Бирок биздин маалдеги окуучулук мезгилибизде эсиңерде болсо керек, бизде индийский кинону көбүрөөк көрөт эле да. Индийский семейный көрөт элек. Анан ал жерде индийский көбүнчө алиги сүйүү темасын болот го. Сүйүү темасын көргөндө ал жакта кыз менен бала кыйналып жетишет го. Анан отуруп алып кадимгидей ыйлайсың го. Ошонусуңар бизде дагы ошо келинчегиз менен сүйүшүп, ортодо жетишүү кыйынчылык болгон. Тамактандабайт негизи. Эмнени берсең деле, мынеримде болуп калыптыр, туз ачуу болуп калса деле унчукпайт.
жакшына сөздөр менен же кээ бирде тамашалап коет, анан жебей туруп кетип эме кылбайт. Анан көбүнчөсү ошо камыр тамактарды жакшы көрөт өзү. Ар бир эле ата эне же үй бүлө жыл башында алда жакшы максат коет. Ал эми ошол максатка жетүү үчүн план түзөт. Бизде деле ошол жыл башында бир жакшы алда максаттарды койдук эле. Жеке ишкерлик боюнча азыркы мына автомойка ачабыз дедик эле, автомойканы ачтык. Анын үстүндө экинчи этажын бильярд кылабыз дедик эле, ал ачылды. Өзүмдүн жеке дагы ишканам бар эле. Төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча дагы. Ошолор боюнча дагы көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Балдарым жакшы окуп, жаңы жылды жакшы жыйынтыктасак экен дедим, ошол максатка жеттик. Анан эми мына жаңы жыл кирип эле Кудай буйруп, ошол күнгө жеткирсе, 4-нарестебизди күтүп атабыз. Өз сүйгөнүнө жетсе, жактырган адам жетсе, балалуу чакал болсо, балдар кыздар акылдуу эстүү болсо, өзүнүн сүйлөгөн сөзү менен, кийген кийими менен, жүрүш турушу менен ошол тараптар менен башкаларга үлгүлүү болот деп ойлойм да. Ишеним бар жерде талаш тартышта аз жаралат. Жарашыктуу жуптар бири-бирин түшүнүп, колдоп, турмуштун ачуу таттуусун чогуу татып, эки уул бир кызды татыктуу тарбиялап келе жатышат. Үлгүлүү үй бүлөнүн бактысы түмөн болсун деген тилекти айтабыз.